Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, кутмандуу күнүңүздөр менен биринчи радио уктуруулардын түз эфирде улантат. Биздин угармандарга маалым болгондой эле ушул саатта ар дайым элемент программасы түз эфирге чыгып келет. Алдыда 40 мүнөт бою сиздердин кызматта Урмат Жээнбеков жана Гүлнур Асманбекова болобуз. Режиссеру Бакташ Рахманов жана биздин эфирди Facebook баракчасынан дагы видео аркылуу көрсөңүздөр болот. Өзүңүздүн ой пикирлерди, суроо сунушту мына ушул Facebookка дагы калтырууга мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бүгүн биз элемент программасынын Бишкек шаарын жашылдандыруу маселеси боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Студиябыздын кадырлуу коногу Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын башкы агроному Жумалиев Жанибек Кыдышевич. Саламатсызбы? Урматтуу угармандар, эгерде сиздерде Бишкек шаарын жашылдандыруу боюнча кандайдыр бир суроо пикирлер болсо, 0312 39 21 90 0502 39 21 90 номерлерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Жанибек Кыдышевич, мына угуучуларыбызга дагы бүгүн ушул суроолоруна жооп алып калууга мүмкүнчүлүк бар. Ушул жашылдандыруу багытындагы негизги ишти сиз алып барып иштеп келе жатасыз. Анан негизи эле Бишкек шаарынын дүйнөдөгү кооз жашыл шаарга айландыруу үчүн аракеттер көрүлүшү керек деп бул маселени баягы кабыргасынан коюп, дайыма биздин аракетибиз ушул болуп атпайбы? Мамлекет башчы тарабынан дагы мынакей жашыл мура сөнөктүгү башталып атат дегендей. Кыскасы баягы Фрунзе убагындагы жапжашыл шаарга айландыруу аракетинде бир күчтүү баягы жапа тырмак киришип иштеп атасыздар. Биринчи алгачкы суроо дагы сизге ушундай болсун. Бүгүнкү күндөгү аракеттер кандай? Бүгүн негизги жумуштарды кандай аткарып атасыздар? Мына жаз соңуна чыгып баратат. Негизги жумуштар ушу жазында аткарылат эмеспи? Жашылдандыруу багытында. Жакшы болот. Эми айта кете турган болсок, баягы Союз убагында жашап келген тургундарга көбүскө белгилүү болуп калган. Ошол убакта 15 республиканын 3-орунда ошо Бишкек Фрунзе шаары жашыл шаар деп айтылып келген. Тилекке каршы кийинки күндө бул макамында жоготуп бараткан. Кийинки бир акыркы 3 жылдын ичинде биз ошону калыбына келтирүү үчүн көптөгөн иштерди жасап келе жатабыз. Айта кете турган болсок, ушу ар бир жылы өзүнүн планы бар. Жыл сайын 15 миң тегертесинде бактарактар отургузуп келет. Өзүңүздөр билесиз, ушу быйылкы ушу үстүбүздөгү жылдын 12 мартында президентибиздин колдоосу менен Жашыл мурас деген акция өттү. Бул акцияда, конечно, өзүңүздөр көргөндөй, ушу Бишкек шаарындагы эл аралык мекемелер жана дипломаттык корпустар менен ушу өзүбүздүн улуттук аларча паркына барып бак отургузуу иштери жүргүзүлдү. Бул бак отургузуу бүт ушу Бишкек шаарында эмес, республикабыздын бүт аймактарында болду. Өзүңүздөргө белгилүү, ушу кийинки жылдарда бул бизде эмес, дүйнөдө ушу климаттын экологиянын бузулушу, климаттын өзгөрүшү, ошого карата баягы өзүбүздүн кошкон салым деп айтсак болот. Ошо быйылкы жылдагыларга караганда, быйыл айта кете турган болсок, ушу Жашыл мурас акциясын колдоп, бүгүнкү күндө 5 миңден ашык бактарактар отургузулду ушу элдердин колдоосу менен. Бул республика аймагындагы көрсөт. Бул только Бишкек шаарындагы эле болду. Андан тышкары ушу Жашыл мурасты колдоп, Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасындагы андан тышкары 12 миң тегересинде бактарактар отургузулду. Биз ушул Бишкек шаарын дүйнөдөгү кооз жашыл шаарга айландыруу үчүн кандай аракеттер көрүлүшү керек деген суроо менен биз шаар тургундарына да кайрылганбыз. Алардын пикирлерин угуп алып, андан соң уктуруубузду улантсак. Бишкекти жашыл шаарга өнүктүрүш үчүн деген эң алгач жашыл бактарактарды көбөйтүш керек. Анан эскирип, убагынан өтүп бараткан бактарактарды кыйып жок кылып, жаңы көчөттөрдү тигиш керек деп ойлойбуз. Мисалы үчүн азыркы учурда ар кандай коомдук иштер же болбосо экологияны өнүктүрүү жылына деп жарыялады Садыр Жапаров. Анын алкагында көптөгөн иш-чаралар аткарылып калышы керек деп ойлойм. Өзгөчө азыр жаз мезгилинде жаңы көчөттөрдү, ошол эле көчөт дегенде эле ар түрдүү көчөттөрдү тигиш керек. Пайдалуу көчөттөрдү ошол эле учурда. Негизи эле Бишкек шаары же болбосо Кыргызстанды жашылдандырып өнүктүрүш үчүн биринчиден коррупцияны жоюш керек деп ойлойм. Эмнеге дегенде буга чейин Советтер Союзунда деле, андан кийин деле бул шаарды көктөндүрүш үчүн канчалаган сомдор бөлүнүп келген, акчалар бөлүнүп келген. Бирок алардын бардыгы өзүнө жумшалган эмес. Ал эми азыр өзүнүн ишин так билген жаш адистерди алып келе турган болсок, ошол бөлүнгөн эле акчаларды жумшап турса, Бишкек шаары же болбосо Кыргызстан бат эле жашылданып, көрккө бөлөнүп, өнүгүп кетет деген ойдобуз. Борбор калабызды дүйнөдөгү
көрүктөнгөн шаарга айлантыш үчүн эң башкысы жашылдандыруу иштерин көп кылыш керек. Парктарды көбөйтүшүбүз керек. Мисалга азыркы учурда жакшы эми парктарыбыз көбөйүп атат. Ынтымак эки парк курулду баарыбыз билгендей. Ошондой эле бак дарактарды көп тигишибиз керек. Бул негизи Борбор шаарда башка жана негизги эс алуучу сейилдечү жерлерди көбүрөөк ачыш керек деп ойлойм. Бишкек шаарын көрктөндүрүш үчүн мисалы Бишкектин Борбор аянтында көбүнчө музейлер бар, дүкөндөр, парктар, гүлбактар бар, аянтчалар бар, ресторандар бар дегендей. Ошолорду дагы да гүлдөнтүп, бул мисалы жашылдануу жылы болбоду, экология жылычы, тазалыкты ар бир жаран ойлойм, Кыргызстандын ар бир жараны тазалыкты жакшылап сактаса, ар ким өзүнүн мисалы тазалыгына жооп берсе, экология дагы таза болмок. Мисалы бийик имарат, ресторандар салганда ошол түтүкчөлөрүн бийигирээк салса, асманды да смог каптабайт эле дегендей. Бишкек шаарын көрктөндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзсө, жашыл бак дарактарды көбүрөөк тигиш керек, экология дагы жооп берет. Жашыл шаар деп айтып кылыш үчүн бул мурун Союз учурунда биздин Бишкекти Фрунзе эле алып акчы. Анан жашыл шаар деп аябай бааланчу, жакшы көрчү, баалачу да. Анан барган сайын бактын бардыгы кыйылып атат. Эми бардыгы эмес, көпчүлүгү кыйылып атат. Ордуна бак дарак орнотуш керек да, жашыл көрөт шаар кылыш үчүнчү. Анан булардын эскилерин дагы эми бир жагынан кыйган эскилерин кыйыш керек экен, жыгылып катуу шамал болгондо жыгылып калбаш үчүнчү. Жыгылып бир нерсени басып калбаш үчүнчү. Кыркып атканы бир жагынан үйлөрдү куруп атышат, жана чоң бийик ал да керектүү нерсе. Айтыш кыйын бул боюнча. Менен жашыл жагы да керек, жана курулуштар да керек. Эки жагы бар да мынча. Анан мага окшогон парктарды обязательно керек, жашыл кылып, эскилерин кыйып ташаш керек. Кыркыпчы жана адамды катуу шамал болгондо басып калбаш үчүнчү элдерде. Мынтип сугарып туруш керек, жакшы сугарып коюп тур. Суу кетип атат жерде. Тиги жерде башка жагына кетип атат. Ошол жерди караган адамдар кайра буруп коюш керек. Адамдардын басканына бирок неме болуп калат экен, жолду каптап кетиптир да, неудобно болуп калат экен. Ошолорду карап койсо жакшы болмок. Ичинде эле Молодая гвардия менен Держикан айырмасы бар. Аяка көңүл бөлүнөт, иштейт элдер, акча сарптайт, чөптөрү жакшы, дарактары кургабайт. Молодая гвардия башкача. Негизи иштин баары ошо райондун акими, мэрия ошондон эле зависит этет. Дандыруу негизи болуп атат, гүлдөр тигип атышат. Момом жакшы эле коосу эле. Бул шаар тургундарынын пикири болду. Ал эми азыр биз жарнамага кезек берсек, андан кийин уктуруубузду улантабыз. Вакцина – это простой, безопасный и эффективный способ защиты от опасных вирусов до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями. Вакцинация задействует естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости к инфекционным заболеваниям и делает вашу иммунную систему сильнее. Вакцинируйтесь, защитите себя и своих близких. Национальная академия художеств Кыргызской республики имени академика Тургунбая Садыкова объявляет прием студентов на 2022-2023 год. Факультеты: станковая скульптура, художественная керамика, дизайн промышленной графики, дизайн художественного оформления среды, станковая живопись, дизайн одежды, искусство ведения. Прием заявлений с 5 июня по 5 июля. Вступительные экзамены с 6 июля по 20 июля. Срок обучения на всех факультетах 5 лет на бюджетной основе. Наш адрес: город Бишкек, улица Циолковского, 98. Урматтуу радио көрөрмандар, биринчи радио уктурууларын улантат элемент программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. 13 саат 12 мүнөт Бишкек убактысы боюнча бүгүн биз Бишкек шаарын жашыл шаарга айландыруу деген теманын тегерегинде сөз кылып атабыз. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып коелу, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын башкы агроному Жаныбек Жумалиев келип отурат. Жаныбек Кыдышевич, жогоруда биз бир топ шаар тургундарыбыздын билдирген пикирин уктук. Алардын баягы өз көзү менен көрүп, чындап Бишкек шаар акырындык менен жашыл шаарга айланып келатканын байкадык. Бирок ошол эле учурда айрым бир салыштырууларды уктук. Суулардын ыксыз агып бара жатканын өз көздөрү менен көрүп айтып жатышты. Эми жанагы жашыл мурас долбоорун айттык, анан салткы айланган жылына бага отургузуу өнүктүгү жөнүндө өзүңүз айтып бердиңиз. Дагы жашыл шаарга айлантуу аракети тууралуу дагы кандай кошумча
пикирлериңиз бар. Мындан башка да кандай бөлөк иш-чаралар бар? Жакшы болот. Мына шаар тургундарысына мына сурожом жолдон кылганда булардын ой пикирин уктук. Мен кошулам. Бул шаар тургундары дагы өзлөрү мындай кайдыгерлик эмес, шаарда кандай мындай өзгөрүү болуп аткандыгын баамдап атышат. Мен буга кошулам, айтып кеткендерине. Конечно, бул шаар тургундарыбыздын кээ бир айтып кетпеди. Ушу бактарактар өзүнүн бул адамдын деле бир өзүнүн жашоосу болот да. Орто эсеп менен баягы 70-80-90го чыгып бул бактарактардын дагы өзүнүн ушу срок годности деп коебуз. Ошо мөөнөтү бар да. Мисалы үчүн ошо ар бир теректин мисалы үчүн шаарда бир 40 жыл ошого чейин жашайт, андан кийин алууга туура келет. Дуб, эмен дарагы, карагаш дарактар булар мисалы үчүн булар жолдун боюнда өзүнчө бир баягы мөөнөтү бар. Баягы скверде, паркта булардын ар түрдүү ошо отургузган, жайлашкан жерине жараша өзлөрүнүн суроо эмес мөөнөтү бар. Өзүңүздөр билесиздер, ушу баягы Союз убагында отургузулган бактарактардын көбү өзлөрүнүн ушу мөөнөткөн жеткендигине байланыштуу баягы карып алууга туура келет. Өзүңүздөр көрөсүздөр, баягы катуу шамалда же баягы кар жааганда сынып түшпөш үчүн ушу жашыл чарба муниципалдык ишканасы өзүнүн милдетин аткарып, ошо бактарды карап, ала турган бактарды алып тазалап турушат. Сиздерде да мындай атайын иликтөөлөр болуш керек. Негизи бүгүнкү күндө ошол Бишкек шаарында мына ушундай эскилиги жеткен, коркунуч жараткан канча бактарактар бар, анан аларды качан толугу менен алып бүтүү планыңыздар бар? Мисалы үчүн аябай катуу шамал болгондо же мындай кар жаап калган учурда жана машиналарга бактар кулайт эмеспи? Анан ошол дагы баягы мөөнөтү бүтүп кеткен бактардан улам болушу керек. Кээ бир шаар тургундары ушундай мөөнөтү бүткөн бактарды сиздер мисалы бутап тазалаганда кыйбагыла деген да пикирлер бар да. Анан ушунда бир түшүндүрүп өтсөңүз. Эми айта кетсек, конечно, бул ар бир район өзүнүн территориясын ар бир квартал сайын толугу менен изилдеп чыгып турушат. Баягы кандайдыр бир коркунуч туудуруп, баягы өз жактагы коммуникацияга кетип же жер алдындагы коммуникацияга кетмишет этип аткан бактар болсо, анан актуу түсү убагында тазалап алып турабыз. Анан баягы шамал болгондо баягы өзүнүн баягы ылдамдыгы бар да. Мисалы үчүн бул 20-25тен ашып кеткен шамал мындай ылдамдыкта, анда бул жакшы турган бактарактар эле туруштук бере албайт. Ал баягы чрезвычайный деп коебуз. Уже анда уже баягы шамалдын ылдамдыгы уже 20дан өйдөрөөк болгондо анда жакшы турган бактар деле, конечно, тилекке каршы кулашы мүмкүн. Эгерде биз ушу гидромедцентрден алдын ала берген погода эмеде баягы берген бул аба ырайын билишинде биз өзүбүздүн баягы сайтта да кошумча биз информация берип турабыз. Баягы парковать эткенде машиналарды өзүнүн бактын алдына берсе, өзүнүн парковканын ыңгайлуу жерге токтотуңуздар деп. Бизде азыр радио угуучубуз бар экен, программабызга катышып турган. Саламатсызбы? Чоң рахмат, бул Бишкектен Атам Нурница. Мен ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Себеп дегенде мен проспект Чүйдө жашайм да. Мурунку жылдарга караганда быйыл шүгүр, билесизби, ушинтип иштесе болот турбайбы деп, могу көчөттөрүн дагы, анан жакшыл эмелерин да, гүлдөрүн дагы отургузуп, анан бир күн алыс сугарып турат да, анан бул не керемет да, бул бир тарабы, экинчи тарабы ошо Свердловскке рахмат айткым келет. Чын эле аябай сезилип атат, иштегендери тазалык жагынан дагы эч кандай эчтеке жок. Анан бул үчүнчүдө мен атайын бары өткөндө эмнегедир пенсия курагындагы адамдар иштейт экен, мындай көчө шыпырып, анан ошолордон уялбай эле барып сурадым. Ушу силердин айлыгыңар канча десем 12 000 дейт. Ал бакчтардын пенсиясы 5 000. Анан бөкчөлөңдөп ошо жагын талашып иштеп жүрөт. Ушуларга бир айлыгын көтөрүп, анан кийин эмне үчүн колдоруна мээлей бербейсиңер? Анан айттым да, уялбай эле сурабайсыңар десем, эми анын баары жору айтканда коррупциябы же билбейм. Эми ушу мээлей деген эми кыйын эле да. Чоң рахмат укканыңыздар үчүн. Бирок мен ушунчалык ыраазымын. Менин Кудай да ыраазы. Мурун сайын сизге ыраазычылык билдирели. Дагы угармандарыбызды кабыл алабыз. Телефондорду эске салып коелу. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90го чалсаңыздар болот. Бүгүн биз Борбор шаар Бишкекти жашылдандыруу маселеси тууралуу сүйлөшүп атабыз. Facebook'та жазган угарманыбыз бар экен, Жаныбек мырза. Саламатсыздар дейт, шаарыбыздын кооздугун, тазалыгын, жашыл статусун кайрып келүү керек. Бактарды тиге эле койбой, аны камкор мамилеге алуу керек. Ар бир бакты 14 000ден деле
албадык беле кана жыйынтык дейт. Өз убагында сугарып коноктордон жашоочулардан талап кылуу, аяр мамиле кылуу эң башкы милдет. Келечек муунду үйрөтүү зарыл. Өлкөбүз өнүгүп көркүнө көрк кошулсун, ар бир инсан жоопкерчиликтүү болсок, баары бир көркүнө келет. Ийгиликтерди каалайм, өмүрлүү болуңуздар деп жакшы тилегин бул угарманыбызда калтырыптыр. Эми Нурниса айымдын дагы айтканына пикир калтырып кетесизби? Жанагы жумушчуларга пикир калтырып кетебиз. Конечно, бул эжебиздин ошо баратып, ушу жумушчуларга мындай көңүл буруп, иштеп атканын көрүп, ушу шаарыбыздын жанакындай жашыл болуп, мына жастын алды менен баарыңыздар көрүп байкагыңыздар, шаарыбызда ошо 145 000 жок азым гүлү айдалганда, мына жастын алды менен көптөгөн тургундар аябай сурашты, ушундай жашылдандырып ошого баам берип атат. Эми багы мейли колбактап атпайбы, эми бул ай сайын өзүнө негизи өзүнүн эмеси бар, багы срогу бар, ошо айына бир 2 жолу берилет. Может, кээ бир биздин өзүбүздүн багы жумуштагы иштеп жүргөндөр кээ бирлер көнүп калышат. Эмеси жок деле иштепчи койсо. Анан багы бул көбү эмес, бул айына 2 жолдан берилип турат. Может, ошол моменттерде может кийбей чыгып иштеп аткан кишилер болсо керек. Анан жана дагы бир тургун сайт жазган турабы Фейсбукка. Бул 17-жылы, конечно, багы 14 эмес, 7 миңден 9 миңге чейинки мунун багы битине жараша бактарактар отургузулган. Ал убакта билесиздер, шаарыбыз өзгөрүшү керек, өнүгүшү керек. Конечно, шаар ошо бойдон тура бербеши керек да, ойгону өсүшү керек. Биз мисалы үчүн кошуна Алматы шаарына, Ташкент шаарына барып келдик. Алар бир алдыда жанагы 14 миңге эмес, алардын 50-60 миңге чейинки бактарактар өсүп аткан. Жакында мына 9-майда Москвада парад болуп атканда мен именно өзүм багы ушу специалист болгондон кийин ушу жашылдандыруу жагына көңүл бурам да. Ошондо эле биз бул крупномер деп коебуз да. Өсүп аткан бактардын столдорун карап, түп-түз кроналар жакшынакай. Бул бакка, конечно, өсүшүбүз керек. 17-жылы мисалы үчүн баягы биринчи фаза деп жолдорду реконструкция болду да, жайдын күнү болду. Жайдын күнү болгондо байланыштуу бизде баягы посадочный материал жоктугуна байланыштуу жанагындай 9 миң, 7 миңдик бактактарды отургузганбыз. Аларды закрытый корневый система деп коет, торфто өсүшөт. Именно аларды жайкы убакта деле отургуза берсе, ошон үчүн ошо 17-18 жылда отургузганбыз. Бүгүнкү күндө жакшынакай формасы менен турат. Где-то бир 10% апат болсо, калгандар бүгүнкү күндө жакшынакай өсүп атат деп мен баа бере алам. Андан тышкары мына Тынстана көчөсүндө да мына жакын арада барып көрүп келдик. Ошо реконструкция болуп, ошо жолдон ызы учуу чыккан да. Азыркы күндө суктанып карап турушат. Сонун ушундай липалардын баары өсүп атышат. Айтсаңыз, негизи ушул ар бир өлкөдө ушул өсүмдүктү өстүрүүнүн өзүнүн бир талабы болот болуш керек да. Анан бул Кыргызстанда деле мисалы үчүн бул Бишкек шаарында деле буга чейин да бактар өстүрүлүп келген, бүгүнкү күндө дагы мына тигилип атканын айтып өттүңүз. Негизи эле ушул бактарактардын көчөттөрү бизде алдын ала өзүбүздө даярдалабы же бөлөк өлкөдөн алынып келинеби? Бөлөк өлкөдөн алынып келине турган болсо, кайсы өлкөлөрдөн алынып келинет? Ушул боюнча дагы угармандарга маалымат берсеңиз. Эми мурун бир 10 жылдын тегересинде болуп калды. Бул чет башка мамлекеттерден мындай алып келүү аз болчу. Кийинки жылдарда мына Европадан көп эле бактарды алып келип атат. Частный питомниктер турат, өзүңүздөр көрүп атасыз. Алып келген бактардын көбү эле биздин баягы Союз убагында ушу биздин климаттык шартка ыңгайлашып өсүп келген бактарактарды биз ошо ботаник садтан рекомендация ошол негизинде отургузуп келчүбүз. Бүгүнкү келип аткан бактарактар деле бүгүнкү ошо биздин шартка ылайыкташкан, өсүп өсө турган бактарактар. Анан бүгүнкү күндө биз ушул Бишкек шаарында баягы четинде, тегерегинде бизде угарманыбыз бар экен. Суроосун угуп анан уланталы. Угарманыбыз телефонду коюп коюптур. Урматтуу угуучулар, кайталап өтөлү. 0312 39 21 90 0502 39 21 90 телефон чалыңыздар. Уланта берейин анда. Ушул Бишкек шаарында жайгашкан жаңы конуштарда дагы бүгүнкү күндө дагы угарманыбыз бар экен. Андан кийин саламатсызбы угарман? Саламатсыздарбы? Сизди угуп атабыз, атыңыз ким? Бул конокторго деген бир суроом бар эле да. Биз деген такай заявка беребиз. Обрезка кылып бергиле деп, мен туура кайрылып атамбы? Туура эле. Обрезка кылып бергиле десек эле тиги такайлы центрде тиги коноп келет экен, бу коноп келет экен деп эле шылтоолор 2 жылдан бери биз мына мисалы алганда могу акыркы шамал болгондо даже 1,5 суткадай ошол бакты жетилбеген бактын айынан светсиз отурдук. Анткени ал бактар деген бири-бири менен тиишкенде 2 фазадар деген, по-моему, трансформатор күйүп кетти болуш керек. Западный рестин балдары келип трансформаторун алмаштырды да. Анан
Дарегиз айтып койсоңуз. Деген факторсто свет ушундай. Так, дарек десип атат. Заявка беребиз. Центрде жүрсөк деле биз Кызыл Аскер жак болобуз. Авторуна Кудай берген жак. Мен заявка бергенмин. Рахмат көчөсү депчи. Анан ошого деген келип 3 баг экен, эми биз кыйсак силер штраф салат экенсиңер. Өзүңөр анан келип анда жакшылап ошону тегиздеп кыйып берип койсоңор жакшы болот эле. Болбосо былтырдан бери, мурдагы жылдан бери келатканда кышында деле келип койсоңор жакшы болмок анан. Рахмат сизге. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Эми бактарактар бул жанагы буто деп атпайбы, кырып берип койсо болсо, бизде, конечно, шаардан көп заявкалар, арыздар келип түшүп турат. Тилекке каршы ушу ар бир райондо бирден эле эме бар, спецтехника бар. Автобушка деп коебуз. Ошо бирден бригада, кээ бирде баягы үлгүрбөй кетишет. Бир катуу шамал өзүңүздөр биласыңар, 2 күн мурун бир катуу шамал болуп өтүп. Шамал болуп өткөндөн кийин эле майда чүйдө веткалар толуп, баягы тозгон арыздар болуп кетет. Аны алып кайра жасаган жакта эле дагы башка иштер болот. Сиздин эмеңизди алдык, баягы ынтымак көчөрүлсө болсо керек. Бул арызыңызды эмесе жакын арада жиберип коебуз. Анан дагы айта кете турган болсок, мына бул жеңил массивдер деп атпайбызбы? Бизде ушу баягы Союз багында, Бишкекте шаарында баягы жашаган калктын саны башкача болчу да, азыр баягы көбөйбөдү. Ошол убакта баягы 24, бир адамга баягы 24 метр квадрат туура келип турган болсо, ошо жашаган санына жараша. Өзүңүздөр билесиз, азыр Бишкектин айланасы бүт жаңы конуштар болду, адамдын саны көбөйдү. Ошого карата дагы баягы мунун баягы площадь кичине эме болуп атат да, кыскарып атат. Андан тышкары айта кете турган болсок, мына жана өткөндөгү эжекебиз айтып кетти, быйыл жакшы шаар жашыл болуп атат депчи. Буюрса жылдан жылга колунун келишинче аракет кылып атабыз. Анан мисалы үчүн могу Эмен багы деп коебуз да, Дуп багы өтөбүз. Мына быйыл өзүңүздөр мындай баамдап көрүп көрсөңүздөр да, ошо угуп аткан тургундарга да айтып кетебиз. Быйыл жакшылап баягы чачуу ишин жүргүздүк. Дарлоо иштери. Баардык баягы колдон келишинче баягы алып берүүтү 10 күн ичинде чачышыбыз керек болчу. Бүгүнкү күндө ошо бүтүп атабыз. Ар бир наблюдение кылып турабыз. Былтыркы 2-3 жылга караганда результаты жакшы болуп атат. Мурун бир майдын бир 10-15-эле уже сапсары боло баштачу. Биз ушу жакшы өзү сүйүнүп атабыз, ушу жакшы результатын болот болсо керек деп. Андан тышкары дагы айта кете турган болсок, бул суу маселеси бизге аябай тартыш болуп атат да. Мына былтыр 12-майдан баштап 1,5 айга чейин ушу суу жогору жактан келбей калган. Быйыл өзүңүздөр байкап атасыздар, жаанчыл болду, жашыл болуп атат. Колдон келишинче баягы сугарып атабыз. Азыркы талапта бизде ушу суу болобу болбойбу планга коюп, ушу скважиналардын санын көбөйтөлү деп атабыз. Мисалы үчүн, жыл массивдерде, жаңгоштарда бул жерде такыр суу жок. Арк менен оңой менен барганга болбойт. Ушу ар бир эмеге, жаңгоштарга ошо сугара турган жери бар, ошо жерге ыңгайлаштырып, ар бир ушу жыл массивдерге 2-ден 3-төн планга киргизели деп атабыз. Планга киргизип, эң биринчиден жашылдандыруу үчүн бул жерден суу керек. Ошого байланыштуу эң биринчи ошо суу жагын биз карап чыгып, андан кийин анан жашылдандыруу иштерин башташыбыз керек. Жана сурооңузду бересизби? Ооба, жогоруда угарманыбыз да белгилеп кетти. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ушу жаңы конуштарда баягы ар кими өзүнүн каалагандай кылып коросуна бактарактарды өстүрүп алып атат. Чынында эле кээ бирөөлөрдүн бактарактары ушул электр зымдарына тийип үзүлүп кеткен учурлары да бар. Анан сиз ушул агроном катары айтсаңыз, жалпы эле ушул жашоочуларга, жарандарга кандай бактарды тигүүнү сунуштайт элеңиз? Жакшы болот. Бул негизи ошо өзүнүн эмеси болот. Биз биринчи отурусардын алдында архитектура менен барып алар менен кеңешебиз. Алар менен алабыз. Бага отурусардын алдын ала элдер билбейт. Ачык турса да ушул жерге отурса болот экен. Жердин алдында, мисалы үчүн, жердин алдында кеткен ар түрдүү коммуникациялар болот да. Ошонун үстү жагын карашыбыз, жогору жакта жанагы воздушный коммуникация болсо, ошондой жерлерин карашыбыз керек. Манан багы суу бара турган жерин карашыбыз керек. Ошого карап иш кылышыбыз керек да. Биз азыр бүгүнкү күнгө чейин архитектура менен биз кеңешип, ошондой иштер жүргүзөбүз. Мисалы үчүн, бактардын азыр өзүнүн ар түрү бар. Алардын жанагы биринчи величина, экинчи величина, үчүнчү деп анын өзүнүн баягы эмеси менен тигишибиз керек. Баягы бийик өсө турган бактын жанына беркинде арасына кичинекей бактарды отургузуп койсок, алар бөлөкөдө өспөйт. Ар бирөөнүн өзүнүн технологиясы бар. Ошонун негизинде отурушубуз керек да. Негизи эле ушул Бишкек шаарын жашылдандырууга, көрктөндүрүүгө бюджеттен канча каражат каралат жылына? Быйыл көбөйдүбү же кандай болду?
Эми мен таксан айта албайм, мен көртөндүр, эми бизге баары немеле берет да, чогуу. Быйылкы бул мурунку жылдарга караганда тилекке каршы быйыл кичине азыраак. Өзүнүн бюджети бүгүнкү күндө ушу 280 миллион деп атат. Ошонун ичиндеги менен биз чыгышыбыз керек жылдын аягына чейин. Биздин Facebook колдонуучубуз да өзүнүн өтүнүчүн жазыптыр. Бишкек шаарынын тургуну, саламатсыздарбы? Өтүнүч Туңгуч Кичи районуна бак тарак тигип бериңиздерчи, биз ар дайым унутпайбыз дейт. Сиздин жардам менен балким бак тигип калар. Чоң рахмат дейт. Жакшы болот. Мына кийинки жылдарда, мисалы үчүн 5-6 жылдан бери эле баягы Бишкек шаарындагы жашыл зонаны көбөйтө баштадык. Мисалы үчүн өзүңүздөр билгендей мына Адинай паркы, Ынтымак 1, Ынтымак 2 деген паркы мына бүгүнкү күндө бүтүп, белгилеп сыйсалып жүрөт. Андан жогору Южный магистраль жака Балалык деп дагы Гайдарал атындагы деп дагы 2 парк түшүп атат. Экөөнүн да бул көлөмү где-то 8 гектар, 6 гектардан жакын арада бүтөт. Ылдыйкы зонага Төлөбердиева, Баталиева деп 2 парк салды. Андан тышкарыда ошо биз бош жаткан жерлерди дагы ошо карап, ошол жерге кичинекей мини сквер салынып атат. Мына Туңгуч микрорайонунда айтып атпайбы? Ушу 9-чу ушу бирине карата, эмки биринчи июнга карата ачылышы болот. Ошол жерге дагы где-то бир чоң эмес мындай кичинекей сквер салынып бүттү. Баардыгы ушу жашылдандыруу, жагы бак тарактар отургузуу, скамейка урналар коюлду, освещениясы коюлду. Ушул айдын аягында ачылышы болот. Эгерде ошо тиге турганга багы нормасында боло турган болсо, биз бак тарактарды сурагандарга бөлүп беребиз, барып көрүп, колдон келишинче жардам беребиз. Эң биринчи ушу суу системасы да, суу бара турган жер болсо, биз сөзсүз түрдө өткүзүп беребиз. Жана Кыдышевич, ушу парктар жөнүндө жакшы айтып калдыңыз да, анан бир нерсе эске келип атат. Ушул түштүк магистралда жайгашкан жаңы парктарыбыз ачылбады беле, Ынтымак, Адинай паркы депчи, Ынтымак 2 деп. Анан ал жакта биздин жарандарыбыз өзүнүн ыктыяры менен көчөттөрдү, бактарды отургузуу башталды эле. Ошол бактардын өсүп кетиши кандай көзөмөлдөнүп атат? Бүгүнкү күнгө чейин деле баягы ыктыярдуу түрдө бак отургузгандар болуп атабы? Ооба, болуп атат. Ошо быйылкы жылы ошо Жашыл Мурас акциясын колдоп, ошо эң көп бак тарактар баягы аз болгондугуна байланыштуу ошо Адинай паркына жана Ынтымак 1, Ынтымак 2 багына ошо 70% болгон ушу болуп өткөн акциянын бак тарактары отургузулду. Бул бак тарактарды биз өзүбүз рекомендация берип, эң жакшынакай бак тарактар отургузулду. Буга чейин мындай суйгураак болуп турса, мен ушу бүгүн эле барып келдим. Уже мурунка караганда көрүнүшү башкача, паркка окшоп, жашылданып калган. Көбүнчө ошо жана ийне жалбырактуу сасна бак отургузулду. Жакшы эле болуп калыптыр ошо бак тарактар. Бизде ушул баягы шаарыбызды таза аба менен камсыздап турган бул бак тарактарда, бирок ошол эле учурда баягы Кыргызстандын борбору болгондон кийин Бишкек шаарын баягы кооз көрсөтүш үчүн негизгиси бул гүлдөр да. Анан бүгүнкү күндө ушул Бишкек шаарында кандай гүлдөрдүн түрлөрү отургузулуп жатат, ал гүлдөр кандай, көчөттөрү кандай даярдалып атат, ушул багытта да айтып берсеңиз. Жакшы болот. Буга чейинки биз Бишкек шаарына 1,5 миллион, 2 миллион дегеретесинде бак гүлдөрдү отургузуп келчүбүз. Эми азыр бюджеттин эмесине караса, быйыл 800 миң дегеретесинде болду. Өзүңүздөр көргөндөй мына азыркы ошо 800 миңди биз семинасынан багы сатып алабыз, тендер менен. Ошо семинасы келгенде өзүнүн теплица бар. Теплицада өстүрүп, анан рассадасын алып чыгабыз. Ошо 800 миңди бүгүнкү күндө где-то бир 500 миңге шаарга отургузулду. Азыр жана сиздер көрүп баяндаган жанакы жоогазын тюльпан гүлү гүлдөп бүтүп, ошо 2-3 күн болуп калды. Ошо буларды алып, анын ордуна жаңы кайра ошо гүлдөп аткан биз гүлдөрдү алып отургузабыз. Бул гүлдөр негизи бак тарактар сыяктуу эле бул өсүмдүктөр дагы биздин климаттык шартка туура келе турган гүлдөрдү алып отургузабыз. Буга чейин бир 5 жыл мурун шаарыбызга эметип калган петуния гүлүн көп алып айрганбыз да. Тилекке каршы мына азыр бизде Бишкек шаарында ысык болгондугуна байланыштуу мунун биз санын азайттык. Анткени бул Бишкек ысыкка мисалы үчүн жакшы болот экен. Мисалы үчүн көл тарапта салкын болот да, аякта жакшы экен. Ошон үчүн баягы буга чейинки өсүп келген ошо жанагы основном сальвия, катарантус, петуния, агератум ушу сыяктуу гүлдөрдү биз негизинен отургузуп келебиз. Буга чейин ушул Бишкек шаарында баягы гүл пирамидалары дагы пайда болду эле да, атайын темирден жасалып, ага да бир топ каражат кеткени белгилүү болду эле. Анан
Ушул сыяктуу дагы алдыда сиздерде дагы мындай долбоорлоруңуздар барбы, бир башкача кылып көрккө бөлүй турган борборубуз? Эми биз азыр ошо көп жылдык гүлдөргө өсүп атабыз да. Жана бир жылдыктардын санына айтып, мына жакын арада биздин азыбыздын жолдунда перекресткаларында коебуз. Ошол жерлерде чоң эмес участоктор бар да, 10-15 метр квадрат жерлер бар. Ошолорго биз баягы жанакы японский бонсай сыяктуу жасап, ошол жерге баягы стелиш жапалак өскөн арчаларды, кустарниктерди коюп, бүгүнкү күндө ошо быйылкы жылда бир 10 чакты ушундай объектибиз бар. Ошонун 4-өөнү бүгүнкү күндө жасап бүттүк. Бул ошо баягы центральный квадрат деп ошол жака Чүй, Эркиндик, Памфилова, Лагнеко ошо центрларга отургузулуп атат. Негизи эле ушул сиздерде мындан ары баягы Бишкек шаарын жашылдандыруу боюнча, көрктөндүрүү боюнча кандай дагы пландарыңыздар бар? Атайын бир концепцияңыздар да бар болсо керек. Анан алканда баягы толук ошол Бишкек шаары жашыл шаар болуп калат кайсы убактарда? Эми бизде ошо 2026 жылга чейинки 5-6 жылкы план алдын ала коюлган. Ошо иш акырындык менен ошо план негизинде иштеп баратат. Анан дагы бир айта кете турган нерсебиз, ушу баягы бизде арык менен келе турган суунун жылдан жылга көлөмү азайып жок болгондук, татыш болгондугуна байланыштуу биз жанагы жер алдында чыгарган скважиналардан чыгып аткан сууларды биз андан алып, баягы капельное орошение деп атпайбызбы? Мына азыркы тапта ошо центральный частын где-то бир 20%-ин бүгүнкү күндө жасап бүтүп атабыз. Ошо мындан кийин ал жерде ошо суу жоктугун келбей калса, ошо баягы скважинадан чыккан сууну ошо капельное орошение кылып, бүгүнкү күндө ошондой жакшы бир жаңы системага өтүп атабыз. Бул тамчылатып сугаруу системасы бардык эле өсүмдүктөргө жарай бербесе керек же, бардыгына ошол системага өткөргөн туура болот. Системага негизи эми башка өлкөлөргө, баягы өнүккөн өлкөлөргө, конечно, ошол менен жасап келатышат. Эми биз дагы жакындык менен өтүп атабыз. Эгерде баягы чоң бактарактардын ар бир эмесине, мисалы үчүн ынтымак 2 паркына биз толугу менен ошо тамчылатып сугаруу системасын өттү. Ар бир бакка, мисалы үчүн ар бир өтүп турган көчөдүн ар бир өзүнө ошо тамчылатуу системасы коюлду. Бул, конечно, бул сууну экономдуу болот экен. Анан тилекке каршы биздин кээ бир тургундар баягы кечинде эс алып барганда, мындай баягы ошо системанын материалдарын кээ бирде сындырып коюу туш болуп атат да. А так жакшы система экен. Мисалы, сиз агроном катары айтсаңыз, мисалы айрым өсүмдүктөр ошол агын суу менен жакшы гүлдөп, жакшы өсүп кетет деп айтат экен. Айрым өсүмдүктөр болсо ошол мындай тынып калган, болсо бир түнөгөн сууну куйса ошол жакшы өсөт экен деп айтылат экен. Тамчылатып сугаруу системасын айтып атабыз. Бул эмнеге жараша болот? Бул эми, конечно, өзүнүн баягы илгертеден бери арык менен келген сууга, конечно, жетпейт. Баягы азыр ар түрдүү болуп атпайбы? Эгерде баягы бул тамчылатуу системасына, мисалы үчүн азыркы тапта, мисалы үчүн аларга ошо тамчылатуу сууну кара кошумча баягы азыздаттарды берип колдонса да болот. Жер семирткичтер болобу? Семирткичтер, башка нерселерди ошо азыркы ошо суу менен кошо берип болот да. Анан жанагы биринчи угарманыбыз мындай деп айтып кетпедиби? Биздин борбордо негизги 2 чоң бульвар бар депчи. Биринчиси Эркиндик, биринчиси Жашкыбарда бульвар деп. Анан экөө мындай айырмаланып турат депчи. Анан жалпы ишти сиздер жүргүзөсүздөр же ошол караштуу райондор? Да, жалпы иштерди биз жүргүзөбүз. Бульвар Эркиндик бул 1-маа районуна карайт. Жашкыбарда бульвары болсо, бул Ленинский районго карайт. Экөө айырмаланып тургандыгын туура баамдап атат. Бул биринчиден бул бульвар Эркиндик отургузулган бак-дарактар ичинде түрү башкача. Основном аяктарда баягы биринчи айтып кетпедикпи, биринчи ярустагы эмен бактары жайланышкан. Ортосунда сулуу, анын стволдору түз кетет. Анан эмен бактары кетет да, анын чекесине экинчи ярустагы кайын, анан липа багы, андан тышкары анан жанагы можжевениктер кетет. Можжевениктен кийин баягы жолдун чекесине отургузган живая изгородтор болсот, андан кийин газон кетет да. Буякта жакшы пландаштырып, жакшы жасалган. Ал эми бульвар Эркиндикте болсо, кичине мунун насаждение кичине башкараак, башкачасы. Бул жерде баягы биздин немеге деле шартка эметип калган кара жыгач багы көп да, буяктачы. Анан тилекке каршы ушу кара жыгач багы, буякта кичине уход, ошо жанагы тургунубуз айтып кеткендей, кичине моюнга алабыз, азыраак. Ал эми ошо жанагы бульвар Эркиндикте тамчылатуу системасы менен эметет, ортоңку системасы жакшы каралган, газондор жакшы. А бул Молодая гвардия жакта болсо, ошо тилекке каршы 2-3 жеринде жана батут турат, мындай ошолор да көп эметет да, кичине бияк базарга жакын байланыш
чыкканга байланыштуу да биякта тургундардын менен эркиндикте жүргөн кишилердин баягы основной эркиндикке кетишинде эс алып чыккан багы чыгат. Бул жерде нары көрүп өткөндөр, базарга жакын болушта бер жактакта турдостор ойсо бар. Ошондой отуруп турган кишилердин да эмелектер да ошого байланыштуу дагы да. Андан тышкары дагы бир ушу шаар тургундарыбызга айта кете турган нерсе бар. Эмен багын колдон келишинче азыр дарылатабыз. Андан кийин могу каражы качпагына тилекке каршы жанагы усаш деген түшкөн. Тилекке каршы азыр булга биз аракет кылып атабыз. Бул усаш түшкөндө баягы ичиндеги столду жеп, мына куркап калып атат да. Азыркы шаарыбызда дагы бир көйгөй пайда болду да, ошо каражы качпагын бүгүнкү күндө ошо жанагындай усаш жабышып атат да. Рахмат сизге, Жаныбек Кыдышевич, атайын убактыңызды бөлүп, биз мына угармандарыбыздын суроолоруна да жооп бердиңиз. Өзүлөрүнүн бир катар көйгөйлөрүн, пикирлерин, сунуштарын айтканга жетишти. Эми бул жөнүндө дагы маселелер абдан көп. Биз угармандарды дагы бир эфир уюштуруп, анан дагы кененирээк маалымат алып берүүгө аракет жасайбыз. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Элемент программасында бүгүн Бишкек шаарын мурунку жашыл шаарга айлантуу аракети тууралуу теманын тегерегинде сөз болду. Бүгүнкү биздин кадырлуу коногубуз Бишкек шаарынын Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын башкы агроному Жаныбек Жумалиев болду. Келип бергениңиз үчүн сизге рахмат. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыкты. Уктурууну Урмат Жээнбеков жана Гүлнур Асманбекова алып бардык. Режиссер пультта Бакташ Рахманов иштеди. Ал эми Биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокмуров чагылдырды. Саламатта болуңуздар.